Assalamu alaikum ардактуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, фермерлер, кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүн сиздерге Кара Балтадан сатыла турган бир өтө горбоносый кочкор чыгып атат. Анан бир Афган аппак токту, анан дагы эки мондай кызыл токту бар. Жалпы ушулар 4 баш. Биринчи токтулардан баштайлыбы же кочкордонбу? Кайсысын түгөтсөк жакшы биринчи? Анда токтулардан баштай берели. Mo жашыл бирки Афган экен. Жаштары кандай калган? Мына токтулар. Мына ол 2 тиш, а? Наркылар 4 тиш. Анда наркы экөө бооз окшойт, э? Мына козу тишеле болчу, 2 тиш болуп кетти. Мына козу тишеле 2 тиш болуп кетти, э? Жок, туган. Туганбы? Козусу каякта? Сүттөн козусун жок кылган. Сүтү соолган, а? Солуйунда калды. Соолуйун деп калды. Мастит эмес, э? Мастит жок. Мастит жок экен, болду. О, 2 айдан өтүп калган. 2 айдан өтүп калган. Кыскасы желиниде проблема жок, э? Мына ушул козу. Ошондо 3 ургач 1 сатылабы, кандай болуп калат? 3 ургач 1 сатылат. 3 ургачы 1. Мына 4 тиш. Чота курсактар салган, бооздой көрүнүп атат. Баасын кандай кылып кое беребиз? Мына 3-өө 150 миң. 3-өө 150 миң сом. Болду. Эми кочкорго өтөбүз. Кочкоруңуз күздө койго жакшы эле иштептир, мына кочкор, көрүнүп турат. Рабочий кочкор. Муну сиз алгансыз да. Алганчы. Бирок кочкордун кулак жатышы, горбоносу, стойкасы мага жакты. Кимге кандай билбейм. Бирок баасын жеңилирээк койсоңуз шырыл өтүп кетчү да, э? Баш 150 миң. Баас 150 миң сом метровой. Жашы канча? Жаңы 4 тиш. Жаңы 4 тиш. Жазга 2 жаш болот экен да, э? Чот киребиз. Куйруктары, кочкордун формасы мага жакты. Жана мен чамалаганымды айтып берейин жанакы. Айтып. Же айтпай эле коеюн. Сиз кайсы линия деп алдым дедиңиз? Мен алдым, мага ар түрдүү линияны айтып берет дешем. Кыскасы Кара Балталыктар бир көрүңүздөрчү. Кара Балтада тез Степной дегенде мен Замир деген братым бар да. Ушул Вованыштын Аманат деген баласы бар. Ар кандай кочкор иштет экен ал. Мындай азыркы күндө Бландиндин баласы менен Френкелдин баласын иштетип атат. Ага чейин Вованыштын баласы Аманат деген кочкорду бир 2-3 жыл мыкты иштетти. Аманат мындай горбоносту, стойканы, сөөктү катуу берет, кулак жатканды. Мындай өтө өңдүү болбосо дагы мен ошонун баласы го деп ойлоп атам. Анткени эни ошонуку болуп атат. Анан могу Аманатка өтө окшош болуп атат да. Аманат Форма өтө күчтүү кочкор. Формасы, мунун атасы ушундай кочкор да өзү, өтө катуу кочкор. Ал мунун атасы Аманат деген кочкордун атасы Вованыч, энеси Насороктун кызы да. Ошон үчүн ал чоң болчу. Энеси чоңгой болгон экен. Анан эми мен чамалап эле айттым. Анан Замир байкени тааныгандар болсо чаласыздар. Анан ушуну алам кызыктым эле десеңиздер, анда мага чалыңыздар. Могу кишиге чалсаңыздар менин номерим берет. Мен ошо кишиге чалып таштайын. Мына кочкор сенен кеткен эмеспи? Да десе анда тастыктайт. Кыскасы болушу мүмкүн, бирок экстерьер жакшы экен. Бирок тастыктап алган жакшы. Бирок кочкордун формасы жакшы экен. Баасын 150 миң сом койду. Күн батты, кеч кирди. Асты могу кара, мондай. Астыбыз жашыл же ак болсо, койлор сонун мындай жалт деп мына блестящий деп коебу орусча, кандай дейт? Ошондой болуп чыкмак. А могу караңгы күн батты, астыбыз жер чыла кара, мындай койлордун эмесин бузуп көрсөтөт. Өңүн 3. Мына жердеги вид деп коебу. Так, койлоруңуз кичине чарс экен, ошого кошулуп качып атат. Бирок кочкор күздө иштеген көрүнүп турат, э? Болду. Интернетке чыгарга чейин эле азыр интернетке видео жүктөлгүчө чейин анда Замир байке телефон көтөрүп калса чалып сурап коелу, э? Бирок эми прям ошону болуп атат да. Мейли. Муну тактаса болот. Кочкор 150 миң сом, 3 кой 150 миң сом, жалпы ушу комплект 300 миң сом. Кочкор мага жакты, кочкорду алыңыздар. Стойка, реально улакка даяр болгон аттыкыдай экен да. Мойну мондай чыгып турат, горбонос идеал. Куйрук дагы мындай. Кичине эс алса дагы көтөрүлөт. Кула 21, бою канча? Бою метр экен. Болду анда сүйлөшөсүздөр, байланышасыздар. Дарей Кара Балтада баягы региондорго алып кетем десеңиздер, машина табып бергенге өтө чоң аракет кылат. Жол киресин өзүңүздөр төлөйсүздөр. Эми бияк машина таба албай атам, таласка, нарынга, көлгө, ошко, Жалал Абадка десеңиздер, машина издеп табып берет. Толтура тааныштары бар.